Урматтуу көрөрмандар, биздин ушул бүгүнкү подкасттын кезектеги мейманы коногу Рыскүл Акимжанова. Кош келипсиз. Саламатсызбы. Рыскүл Акимжанова дегенде биз мурда баягы жерди иштеткен, дыйканчылык менеджерин, дыйканчылыктарды жакшы билген бир жетекчи катары билсек, анан жакындан бери ушу чокуну багындырган, Эверестти багындырган айым катары билдик. Анан мында сөзсүз түрдө мындан куттуктап койбосок болбойт да. Мында көрөрмандардын атынан дагы, өзүм атынан дагы гүлдү. Чоң рахмат. Чокуну багындыруу деп мындай оңой айтканга оңой болгону менен, мына болуп турган алар чатоосуна, могул жактагы тоолорго чыгып барып келгенде эле күшүлдөп бышылдап калабыз да. Анан аяка чыккан эми бул чоң эрдик, ошон үчүн жеңишиңиз куттуу болсун. Кыргыздын кызы тоого чыкты десе жакшы айтканы да болду, ар кандай айтканы да бар, багы бышып бүткөндүрсүз. Дароо эле туруп ошол тоого чыгуудагы, Эверестке чыгуудагы максатыңыз эмне? Тоонун кооздугун бир көрөйүнчү, ушул чокуга чыгып бир панораманы көрөйүнчү деген романтикабы? Же болбосо ошол эл чыгып аткан чокуга мен да бир чыгып көрөйүнчү, тобокел деп ушундай тобокелчилик кылуубу, же болбосо башка бир максаттар бар? Негизги максат эмне ошол тоого чыгуудагы, Эверестке чыгуудагы? Эверест менен таанышууга Кадыр Сайтылкан абдан чоң салым кошту да. Анткени мен былтыр Америкага чоң бир компания ачып, анан бул жактан экспорт кылабыз деп, анан ошол жака компания ачканы кеткем. Мен Америкада болчумун. Ал киши айтып калды, ушундай Эверестке трекинг менен кетип атабыз, кошулбайсыңарбы депчи. Анан байым бул жакта болчу. Эмилге айтып, анан мен Америкадан учуп келдим. Бул жакта мырзалар барышты. Анан ошол жерде трекинг башталды. 10 күнгө созулган трекингде баягы Эвересттин базасына барганда мен ошол жерден ушунчалык баягы кооздукка, ушунчалык бир бийиктикке, улуулукка, мындай бир масштаб ошолорго таасирлендиңиз. Таасирленип, анан мен эмдиги жылы ушул жерге кайтара келем деп ошол жерде отурган мырзалардын ошол бардыгына эле мындай жарыялап эле, анан ошол жерде бардыгы эле билишкен. Ушул 1 жылдын ичинде аябай чоң даярдануудан өтүп, анан барып келдим да. Өлгөндөрү бар экен, тоңгондору бар экен. Эмне азап дейт да, ошо эмне азап, ошо тоого ошол ыракаттын эмне бир мааниси бар? Ошончо элдин суроосун мен өзүмө да бердим да. Баягы кыйналгандачы. Рыскүл, эмнеге келдиң? Эмне азап, ушунун баары эмнеге керек эле? Ушунчалык өзүм урушкан. Жок, анын үстүнө ал чардап эселе турган жер эмес да, кыйнала турган жер да. Кеп ал максатка жетиш үчүн эмес, максатка жетүүдөгү жолдогу баягы кадамдар да, этаптар. Ошолор абдан кызыктуу болгондо, ошол максатка жетип бүт ушунун баарын кылгандан кийин дальше эмне кылам деген неме келет да. Ооба. Всё, эми мындан ары дагы эмне кылам деген баягы пустота келет да. Боштук. Анан ошол боштуктун жеткенде анан мен ойлодум да. Демек, мен үчүн максаттан дагы ошол жол кызыгыраак болгон экен. Максатка жетүүдөгү ортодогу аралыктагы процесстер. Анан ошол эле альпинизмдеги, мисалы, ошол эле кыйналган, ошол бутуңа жөн бут кийим менен баспайсың, жана кошка типти музга неме тырмакчалары бар. Ошолор менен басасың. Дайыма кислород менен дем аласың. Капкаяктагы болбогон тамак менен тамактанасың. Тоонун башында уктай албай каласың, тамак жей албай каласың. Ичегилериң, ички органдарың туура эмес иштеп, ар түрдүү фокустарды көрсөтөт да. Анан ошонун баардыгы көрсө, ошол жол мага кызык экен эле. Анткени бизде жашоодо баягы, мисалы, эртең менен чыгасың, баягы эле күндөгү кылып аткан ишиңди кыласың да. Кимге далилдейин дедиңиз? Бул элгеби же өзүңүзгө ошол тоого чыгып көрөйүнчү деген ошол максаттын ортосундагы процесстерди көрдүм деп атасыз. Аны менен
Өзүңүзгө өзүңүз бирдемени далилдегиңиз келдиби? күнүмдүк жашоодогу баягы эле денсурка деп коет го. Мм. Баягы эле Айлампа. айлампада эле жүрө бересиң го. Мгм. Ошол айлампадан полностью таптакыр чыгып туруп башка бир немеге түшкөндө сенин бүт дүйнө таанымың, дүйнөң негизи эле өзүңүн баягы жашооңдун өзү таптакыр башка жака түшүп туруп анан кайтара чыкканда, кайтара ошол жашоодон келгенден кийинки жашоо Мгм. баягы кадимки азыр мисалы мурунку жашоомо келдим. Жай баракат жашоо. Жай баракат жашоонун өзү таптакыр башкача көз караш. Мисалы выставкага барсаң, товарыңды сатып, ошол жерден клиент таап келип, анан контракттарды түзүп, Мгм. четкий бир максат бар да. Ошол үчүн барасың, ошол үчүн иштейсиң, кайтара келесиң. Бул хобби дегендин максатын сен түшүндүрө албайт экенсиң да. Бул жактан жетелей берет экен. Бул жериңе келип алып, сени тынч койбойт, оюңду тынч койбойт. Ошол жака баргың келет, ошонун баардыгын өткүң келет. Ошентип өтүп неме баягы баардыгын даам татып өткөндөн кийин уф деп отуруп калат экенсиң. Сиз негизи профессионал альпинист эмессиз да. Ооба. Бирок анча мынча тоолорго чыгып трекинг кылып жүрөсүз. Ошондо кандай болуп калат? Альпинист болбосо деле күчтүү каалоо болсо, мында профессионал эмес эле адам деле Эверестке чыкса болобу экен ошондо? Мен 1 жылдан бери ошо тренировка кылдым да. Анан альпинизмдин техникасын бүт баарын үйрөндүм да, баардык этабын өттүм. Бирок эч кандай категория алган жокмун. Бизде категория ала турган тоолор бар. Ар түрдүү татаалдыкта тоолорубуз бар. Альпинисттер ошол жерге барып, ар түрдүү категорияларды А, Б, С деген сыяктуу толтура алышат. Мен ал этаптарды басып өткөн жокмун. Мен ушул физикалык дененин мүмкүнчүлүгүн канчалыкка чыдаарын көргүңүз келди. көрсөттүм да. Бирок бул деген профессионалдуу категория алган, билим алган, опыт алган альпинизм эмес. Мен аны мойнума алам. Мен ошол категориядан эртеңки күнү өтөм деген максатым деле жок да. Кимгедир атаандашайын, эрегишейин, алда озуп кетейин деген деле максат болгон жок. Чокуга чыгышым керек, чыктыңыз. Мага ошол кызык болду, чыктым. Бирок ошол дүйнө жүзүндө деле мына бизде Победа, жеңиш чокусу бар. Булар техникалык абдан ошол Эвересттен 2 эсе 3 эсе абдан татаал тоолор да. Биздеги көп эле ошо Эверестке чыккандар мисалы Победага чыккан эмес да. Эгерде Победага чыга турган болсо, бул деген альпинизмдин баягы эң жогорку көрсөткүчү десе болот да. Биздеги жеңиш чокусу Эверестке караганда машакаты, түшүгү көп. Бизге ушунчалык катаал. Буну гора убийца деп коет да. Победага чыккан баягы өлүмдүн проценти Эверестке чыккандардан бир нече жогору турат. Эми буну айтып атканын себеби мисалы Эвересттен дагы Эверестке бийиктиги жетпесе дагы Эвересттен алдаганча татаал тоолор бар да. Мен ал тоолорго чыкканга билбейм, азыр эртең ичимдеги баягы духум жетеби жетпейби билбейм. Бирок сиз жана дүйнөдө ошо чокулардын 7 жана саммит деп коет экен, чокулар ырысча айтканда. Ошонун эң бийигине чыгып алдыңыз да ошондочу. Ошондо чыгып алып туруп анан башкаларына чыккыңыз келбей калган жокпу дегендей. Ошону айтып атпаймынбы, тоолор дагы бөлүнөт депчи. Эверест азыр ошол мындайча айтканда коммерциялык тарапка көбүрөөк ыңгайлашып баратат да. Ошол Эверестке чыгуу жолдорун жылдан жылга ошол мындай өнүктүрүшүп, бирок чыныгы баягы эч качан мындай өзүнө жакындатпай турган тоолор ошол эле Победа деп атам го биздегичи. Аларга профессионал альпинисттер дагы чыккандан коркушат. Мына соц тармактарда Рыскүл Акимжанова тоого чыгыптыр,
деп өзүңүз жанагы видеолордо жарыяладыңыз. Анан кийин ошону көрүп эрденип, шерденип, бали дегендер, кол чапкандар, куттуктагандар болду. Алардын арасында мен да бармын дегендей. Анан ошол эле учурда мындай шектенгендер да болду. Күмөндөнгөндөр, анча мынча көрө албагандар дагы болду окшойт. Бетиндеги макияж дагы бузулуптур. Тобо супсулуу бойдон экен депчи. Баягы мурду суукка кызарып калыш керек эле, башка болуп калыш керек эле, эмнеге мындай депчи. Негизи эле ошол чокууга чыгуунун бир кыскача хронологиясын айтып өтөсүзбү? Элге түшүнүктүү болсун. Кандай болуп чыктыңыз? Ким шерптер, жана шерптер деген ошол тоого чыкчу адамды коштоп жүрүүчүлөр, ошол жөнүндө бир кыскача хронология. Өзү негизи бетим жөнүндө бир айтып коеюн. Биринчи мен 2 жолу Эверестке бир жуманын ичинде 2 жолу чыктым да. Бул мисалы менен кайткан бир альпинист ошол мен кайткан жерден кайтыптыр. Үйүнө звонить этип ушундай ошол жерден жетпей калдым, анан кайттым десе үйүндөгүлөр тим эле ошол жерге жеткениңе рахмат деп тим эле куттуктап атышат да. Мен болсо жанында отуруп Чокусуна чыкпасаң дагы бир жагына жеткениңе рахмат деп атат ал жак. Аябай куттуктап, туугандар бүт куттуктап, баягы достор куттуктап атат. Рухун көтөрүп. Ар түрдүү нерсе болот экен. Негизи мен бир жуманын ичинде 2 жолу Далалат кылдыңыз. Биринчисинде ушул 400 метрдей жетпей калдым. Анткени 6 кислородный баллон алганбыз. Бирок баштаганда эле мен баягы 4-чү шкала менен өзү негизи канча бир аралыкка чейин 2-3 менен барып туруп анан 4кө өтүш керек болчу. Мен баштаганда штурм башталганда эле 4 менен баштадым да. Анткени менин кийимдерим, менин буюмдарым ошол штурмдун башында ошол башталаарда келип калды. Менин шерпам аябай кеч келди да. Анан ошону ал жакта баягы кислород жок, мындай шашып, мындай бир ашыкча кыймыл аракет кылгандын баардыгы кайтара дем алганга таасир берет да. Анан мен ушунчалык шашып даярдандым. Анан ошонун баардыгын демиктим. Ага чейин 3-чү базадан 4-чү базага барганга чейин мен организм тамак кабыл албай калды да. Бирок ошо болбой кете бердим. Анан ошодон дагы чарчап калып, мен орус альпинисти ошо Владимир Котляр деген мурда эле мага эскертүү берген да. Ошо дагы бир кислородный баллон алып алсаңчы депчи. Анан мен өзүмө мындай неме болуп алдым да. Эми жетишет го деп. Жетишет го депчи. 4-чү шкала менен баштадым. Ойлодум, эми бир аз баскандан кийин дем бир аз азаят депчи. Кете бердик, бирок азаябай кете бердик. Анан ошо жарымына жеткенде уже баягы менин шерпаларым тынчсыздана баштады да. Биздин кислород азайып бара жатат. Биз барабыз, жетебиз, бирок кайтара түшкөнгө бизге кислород жок деди. Ол кислороддордун баардыгын бери ылдыйдан даярдап алып чыгыш керек эле да, ал жакта мындай ашыкча кислород жок да. Ошентип анан орто жолдон кайтышка туура келди. Мен өзүм дагы ойлодум, ошончо этаптын баардыгын өтүп, 2 эмес элдер болсо 1 же 2 ротация кылса, мен общий бир 4 ротация кылдым да. Аябай чоң нагрузка. Аябай ыйладым, келип алып түнү менен депрессия болдум, стресс болдум, ыйладым, ардеме болдум деген сыяктуу. Бирок эртеси түшүп кеттик. Түшүп баягы саммит бүттү. Бизди баягы Катмандуга алып кетти. Анан Катмандуга келгенден кийин мен компаниянын башчысы менен жолугуп сүйлөштүм да. Дагы бир возможность барбы десем, биз ошол 18-inde штурм кылганбыз. 18, 19, 20 ошо 3 күн чыгышты.
Андан кийин таптакыр аба ырайы ачылбай туруп алды. Анан баягы компаниянын башчысы айтты, 26-сынан 27-сине өткөн түнү гана бир штиль баягы погодное окно деп коет экен. Ошо бир эле күн бар. Биз ошо спортивное восхождение деп бүт рекордсмендерди ошол күнгө таштап атабыз. Индиянын бир армиясы келген экен. Индиянын армиясы чыгат, анан рекордсмендер чыгат, спортсмендер чыгат, башка эч ким чыкпайт деди. Бирок сен алар менен чыга алышың күмөн, анткени сен биринчиден баягы сен уже барып келдиң, организм истощен. Анан бирок алар менен аябай сүйлөшүп, таалашып, тартышып, аларга доказывать этип, мен ден соолугумдун мүмкүнчүлүгүнөн кайра кайткан жокмун. Бул кислороддун баллонун албай койгон, бул мен катачылыгымдан кайттым. Мен кайтара барам деп акыры аларды көндүрүп, анан экинчисинде ошо кислородду көбүрөөк алдык. Башка шерпа кошуп берди. Анан бизди ошол базага жеткирип койду. Анан ошондон баштадык. 4-үнчү жолку чыгуу мен үчүн ушунчалык оор болду, анткени сезон бүтүп, баягы аба ырайы аябай бузулуп, биз мурда Хумбу деген мөңгүнү 6 саатта басып өтсөк, акыркысында 10 саат, 11 саатта басып өттүк да. Ушунчалык борон, шамал, чапкын, биз чыксак бир нече жерден көчкү жүрүптөр, жолдор жок. Мурда басып өткөн шатлардын бардыгы баягы мөңгү ажырап кетип, шатлардын бардыгы түшүп калган. Ушундай аябай катаал шартта 11 саатта жеттик. 6 саатта жете турган жерге. Анан мисалы ошол негизги базадан биринчи базага барасың. Биринчи базадан экинчи ошентип этап менен кетесиң да. Биз ошол Хумбудан биринчи базага барганда сезон бүттү да, уже биринчи базаны таптакыр жыйнап, ал жерде жыпчылаңаш эч нерсе жок да, жөн эле талган. Биз барып ошол жерде эс ала турган дагы жер жок. Ошону менен кайтара сразу эле экинчи базага эс албай кеттик. Мурда экинчи базага 3-4 саатта жете турган болсок, 6 саатта жеттик да, анткени ошо погода бузулуп, жолдор бузулуп, таптакыр болбой калган экен. Анан 3-үчү базага ошол жактан кеттик. Ал жерде ошо бүт жана мен айткандай спортсмендер, рекордсмендер, дүйнө жүзүндө Кристин Харила деген бул легенда болгон 14-8 миңдиктин бардыгын 3 айдын ичинде чыгып койгон машина сыяктуу, робот сыяктуу легенда аял бар. Ошол менен кошо жүрүп, ошол менен кошо жашап аттым. 4-үчү базага барып штурм башталды. Бирок ошол биз штурм кылган күнү чындап эле баягы Эвересттин өзүнүн ар жактагы тоосунда аба ырайы жакшы болуп берди. Анан мага мен биринчи баягы чыккандагы анан экинчи чыккандагынын экөөнүн айырмасын билип калдым да. Биринчи чыкканда баягы аябай көп киши кеткенбиз да. Кезекке туруп, очередь пробка болуп калганда кадимкидей кыйналасың. Өзүң басканга дараметиң жетсе дагы, алдыдагы бирөө дарамети жетпей кала турган болсо, ошол жолду тосуп. Альпинисттер гана билген өзүнчө этикалар бар да, эрежелер бар. Ошону билбей калган, түшүнбөй калган бир учурлар да болдубу өзүңүз? Андрей Ерохин деген Кыргызстандагы азыр мен деген альпинисттердин бири да. Бул ак барс категориясын алган. Ушул кишинин мектебинен, ушул кишинин баягы немесинен өттүм да, окутуусунанчы.
ал ошол моралдык тараптан, физикалык тараптан бардык эрежелерди үйрөтүп, мисалы тоодо кантип алып жүрүш керек, моралдык тараптан кандай алып жүрүш керек, эмоционалдык тараптан өзүңө кандай карманып жүрүшүң керек, же физикалык тарапта эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, ошонун баардыгын ошо 1 жылдын ичинде мага үйрөткөн. Ал жакта андай деле неме болгон жок. Мисалы үчүн спортто ката кетирип алса, спортсмен жеңилип калат, утулуп калат. Альпинизмде болсо ката кетирсе өлүп калат экен да. Тоңуп калат экен, болду. Кайра башынан машып анан деген болбойт экен. Ошондой бир өлүп кала тургандай бир баягы кырсыктап башка болуп ошондой моменттер болдубу? Же болсо тоого чыгып баратканда өлгөндөр өлүп тоңуп жерде жатат дейт. Ошондой көрүнүштөрдү көрдүңүзбү? Альпинисттер мисалы бир жака жөнөп атканда үшүп жөнөшөт, анткени билишет жолдон мен кетип атканда ысыйм депчи. А биз ошол эч жака баспай, ошончо суукта түнү менен отурдук да. Ошентип эртең менен кайтара эч ким жок базада отуруп, эртең менен түшүп келе жатканда баягы жолдо кечиндеси чыга албай калган альпинисттин өлүгүн көрдүк да. Ошол бир ташка мындай тик таш бар экен, ошолдун тик таштан түбүнө келип туруп баягы алы жетпей, таштын түбүндө ошол мынтип асылган бойдон өлүптүр да. Каза болуп калыптыр да. Жолдошуңуз буякта эле болуп, өзүңүз эле кетипсиз, бала чакаңыз буякта дегендей, анан бир өлүм жөнүндө ойлор болдубу? Эми ал жөн жер эмес да эми ал. Ушундай бир катаал чокуу болуп атса, тайгак, муз болуп атса. Эми биз баягы башында чечим кабыл алганда, мен бул жакта бизнестеги, кийин бала чаканын баягы келечеги жөнүндө керезими айтып кеттим десем болот. Мен кетип атам, эмне бар эмне жок деп керезиңизди айтып кеткен турбайсызбы? Ар кандай жыйынтыкка даяр болуп кеттим. Чокууга чыгуу үчүн эмнелер маанилүү экен? Албетте каражат. Ошол эле учурда ошол нерселерди айтып өтсөңүз да, эмне керек экен? Же кислороддон көбүрөөк алып алыш керек бекен баллондон? Же болбосо шерп деп коет экен баягы коштоп жүрүүчүлөр. Ошолорду алыш керекпи? Же андан да маанилүүсү момундай максат керек деген кыскача айтып өтөсүз? Духу сынып анан кайтара кайткандарды аябай көп көрдүм. Мисалы мени кайтара экинчи жолу алып чыгып, анан экинчи жолу ошол жеткирип, анан кайтара алып түшкөн. Жана антип Хумбудан 11 саатты бассак дагы ушундай. Эми кээде болду, кетип эле алсам эмне кереги бар дегендейчи. Ушунчалык баягы организм кыйналганда неметип баарын таштап аркага кайткым келет. Бирок ошол мен ички эрким духум алдыга сүйрөп туруп да. Эң мен башкысы ушул 1 жылдын ичинде баягы мен өзүм ушул жетишкендикке жеткенин дагы мен ойлойм духум деп. Анткени 1 жылдын ичинде ушундай дисциплина менен тренировка кылдым да, ошонун бардыгына ушу дух керек экен. Альпинизм мурдагыдай эмес. Акча төлөсөң өздөрү эле жеткирип коюшат. Вертолет менен болобу, шерптер менен кошобу, акча менен эле баары бүтөт деген түшүнүктөргө кандай жооп бересиз? Гара убийца деген К2 деген бар Пакистандагы. Бул мурда өлүм бир 70% болсо, азыр где-то 16% деп берип атышат да. Демек ошол жака маршруттарды салышкан, ошол жака мындай бир ыңгайлуулуктарды жеткиришкен да. Бул альпинизмди өнүгүп атканын билдирет. Тоого сен бутуң менен басып, колуң менен өзүңдү тартып чыгарышың керек да. Сен үчүн эч ким дем алып бербейт. Сен үчүн басып бербейт. Сен үчүн тамагыңды ичип бербейт. Акклиматизацияны организмиңди эч ким өтүп бербейт. Эгерде кандайдыр бир ооруп калсаң же ден соолуктан бир кандайдыр бир нерселер боло турган болсо, аны шерпа өтүп бербейт да. Өз жаның өзүңдө. Анан компанияга барганда алар эч кандай сенин өмүрүң үчүн жоопкерчилик албайт. Өлөм деп келдиңби, кааласаң өлө бер дейт. Жашооңу, өзүңдүн денеңи, өзүңдүн
максатыңы өзүң жоопкерчилик алып туруп анан кетесиң да. Духтун сыноосу экен да. Шерпалар мисалы сага жөн гана ошол жүктөрүңү алып барганга сага тамагыңды жасап беришет, жүктөрүңү нар жак бер жакка көтөрүшөт, страховканы дайыма өздөрү менен алып жүрүшөт, коопсуздугун гана камсыздап берет да. Анан бирок шерпалар сен үчүн чыгып бербейт. Эгерде шерпалар мен үчүн чыгып бергенде же вертолет менен чыга турган болдогондочу, мен колдонмокмун ошонучу. Бирок андай нерсе жок. Эч кандай бирөөлөрдү коштотпостон жеке өзү чыккан адамдар бар бекен, альпинисттер? Мисалы мен жанымдагы Кристина Харила бүт жүктөрүн, бүт кислородун өзү жалгыз алып жүрөт да. Эч кандай шерпасы жок эле. Эверестке ошол биз чыккан күнү кислороду чыгам деп биз менен жөнөдү, бирок 3-чү базага жеткенде ооруп калды. Ошо менен быйыл чыга албай калды да. Жеке сиз өзүңүз чыга алмак белеңиз, шерпасы жок, кислороду жок. Андайлар бар экен, бирок статистика боюнча жеке чыккандардын көпчүлүгү өлүп калышат экен, Валерий Бабанов деген легендарлуу альпинист сайтына кирип карасаңар дагы таң каласыңар анын эрдиги жөнүндө, канчалык анын чыдамкайлыгы жөнүндө, ушундай жаңы маршруттарды салган, дүйнө жүзү боюнча ушул мисалы эч ким чыкпай жүргөн тоолорго маршруттарды таап чыгып жүргөн легендарлуу альпинист бар. Ал дагы ошо биз менен чыкты. Ал дагы ошо кислороду жок чыгам деген, бирок акыркы 4-чү базадан ары кислород колдонду да. Бул кислород ар кимдин ар түрдүү кандайдыр бир амбициялары, кандайдыр бир пландары болот. Бирок тоо деген тоо экен, жаратылыш деген жаратылыш экен, табият деген табият экен. Ал өзүнүн каардуулугун, өзүнүн улуулугун, өзүнүн кандайдыр бир ушунчалык бийиктигин баары бир көрсөтөт экен да. Анан ал жака мындай баягы рисковать эткенин билбейм. Кабага ажылыкка барганда же умрага барганда адам ошол ибадаттардын түпкү маанисин түшүнүп туруп анан кийин башкача жан дүйнөсү өзгөрөт да, көпчүлүгүнүнчү. Анын сыңарындай аналогия салыштыра турган болсок, ошол эми Эверест деген дүйнөдөгү эң бийик чокуга чыгып түшкөндөн кийинки Рыскүл Акинжанованын жан дүйнөсү кандайча өзгөрдү, же мурдагы эле боюнчабы жашоо, кандайча көрүнүп атат жашоо? Мага экинчи чокуга чыгып анан кайтара түшкөн эмес, мага биринчи баягы чокуга жетпей калып кайтара түшкөн, чыгып түшүү абдан таасир берди да. Анткени баягы физикалык тараптан кете бересиң, кылыш керек нерсени кыла бересиң, тигинесиң, буну кыла бересиң, бирок ошол экинчи базада түнү менен ызгар шарттарда өлүм менен ошол жерден кармаштым да менчи. Жашоонун рахатын, жашоонун баалуулугун, бул дүйнөнүн баалуулугун, ошондой кандайдыр бир улуу нерселерге өзүнүн амбициясы менен неметкендердин ушунчалык бир майдачылыгын, ушундай нерселердин баардыгын ошол жерде баягы переосмысление. Бул мага дагы насаат болду. 400 метр калды деп атасызбы? Баягы биринчи чыкканда. Анан кайра кайттыңыз. Кайра ошо тажабастан ошончо кыйынчылыктарды, тиги буларды көрүп туруп анан жашоодо деле ошондой болот го. Мына мүдөөңө жетейин дегенде кайра баарын башташ керек болот. Анан бул деле өзүнчө мындай философия экен да. Талба максатыңа. Эмне кылып болсо дагы максатыңа экинчи жолу дагы чык дегендей ушундай бир насаат да экен. Аркага кайрылууга жол жок деп кеттим да. Мунусунда өлсөм да чыгам деген сыяктуучу. Бирок экинчиси баягы аба ырайы аябай жакшы болуп берди. Пробка да жок болду, бир аз неме болду да. Ошондуктан анчалык кыйынчылык, анчалык неме болгон жок, бирок ошол биринчи барып келгеним ушунчалык мени боштукка алып келди. Ошол боштуктун ордун мисалы азыр
ушундай бир башка бир сезимдер, башка бир эмоциялар толуктап. толуп атат да. Мгм. Бир ушундай бир мен ойлойм бир руханий тараптан бир жаңы деңгээлдеги чыкты. Кыргыз деген илгери бир чокудан бир чокуга кой издеп, мал издеп, кой көрдүңбү деп эле чокудан чокуга чыгып жүргөн да. Анан анын альпинизм экенин эле түшүнгөн эмеспи дегендей да. Анан эмнени айтайын деп атам? Биз тоолуу өлкөбүз. Демек альпинизмди өнүктүрүүгө шарттар бар. Сиз ошол тоо чокуга багындырган кыргыздын кызы катары кандай бир ойлор пайда болду ушул тоолуу өлкөдө альпинизмди өнүктүрүүнүн бир жолдору бар бекен? Же кереги деле жокпу? Башкалар баарын кыйратып бүтүшүптүрбү? Биз ошо Эвересттерге, башкаларга гана барышыбыз керекпи дегендей. Мен былтыр Ленин тоосуна чыктым да. Эверестке бара элек деле ошол Ленин тоосуна барганда ушунчалык мындай намысыман неме мындай өлгүм келди деген сыяктуу бир сүрөттөсөм болот да. Анткени ошол Ленин тоосунда, ошо Чоң Алайдын тоолорунда бир да кыргыздын компаниясы жок да. Бүт четтен келгендер. Бүт четтен келген Россиялык, Казакстандык компаниялар ал жерде ошо портер болуп, гид болуп Непалдан келген шерпалар иштейт. Жергиликтүү эл эмес. Жергиликтүү эл Эмес. иштебейт. Жергиликтүү эл ошол аты менен жүк ташып чыгып береткен болду. Анан ушул тоолуу өлкө деп, анан ушу альпинизмди өнүктүрөбүз деп, анан биздин альпинисттердин ар жак бер жакта ушинтип неме кылып жүрүшөт. Бирок ошол эле убакытта бир дагы жолу мисалы биз ошо Бишкек, бардык Бишкектегилер бара турган жагы Рацек хижинасы да. Ошол жерде деле мисалы Кыргызстан компаниясы эмес, башка компания ошол жерде алып отурат. Ал жерде өнүктүрүп, өстүрүп, неме кылып аткан жери жок. Канчалаган биздин Победа, Жеңиш тоосуна, Хантенгри тоосуна, Ленин тоосуна жана башка тоолорго абдан көп чет өлкөлүк альпинисттер келет да. Бирок ошолорду баягы сервис көрсөтүп, аларга ыңгайлуулуктарды алып келген кыргыз компаниясы биринчиден жок, экинчиден адам деген баскан жерге дайыма мусор түшөт. Анан ошонун баардыгын кайра алып түшүү үчүн мамлекеттик кандайдыр бир рычагдар же программалар жок да. Анан менин жолдошум ошо баягы биздин тоого келген альпинисттерди именно мисалы бизге окшогон сыяктуу биз Эверестке барып пермит төлөдүк да. Ошол тоого чыгыш үчүн. А бизде андай нерсе жок. Анан ошол менин жолдошум ушул мыйзамды азыр киргизип атат. Бизге келип туруп именно восхождение деп коет го, тоого чыгуу, трекинг эмес. Тоого чыгуу үчүн баягы пермитти төлөш керек. Анан ал пермиттен анан мусорлорду алып түшүү, ал жака ар кандай табличкаларды коюу, иши кылып ушул сыяктуу нерселерди жасаш керек. Ошону өнүктүрүш керек деп ошонун аркасынан жүрөт. Эми албетте бизде жергиликтүү компаниялар болбогон үчүн, бүт баардыгы башка жактан келип иштеген үчүн биздин тоолор башка өлкөнүн компаниялары үчүн саан уй болуп калган да. Келет, сайт пайдасын табат, кетет. Бирок эртеңки күнү ал саан уйду дагы багыш керек. Тоонун баркын өзүбүз түшүнбөй атат окшойбуз анда. Мен тоого чыккан сайын аябай ичим ооруйт эми. Мен өзүм туризм тарабында иштебеген үчүн, өзүм дагы бул альпинизм менен көп неме болбогон үчүн баягы эгерде мен ошол тарапта иштесем, ошол тармакта иштесем, мүмкүн кандайдыр бир дагы жакшы нерсе кылмакмын да. Баягы ойлонуп, ичиң ачышкандан башка эч нерсе колунан келбейт да. Эверест чокусуна чыккан 100 кишинин орто эсеппен алганда 7 киши өлөт дейт. Жеңиш чокусуна чыккан 100 кишинин 34 киши өлөт. Жана сиз айтып кетпедиңизби, Жеңиш чокусу аябай кооптуу депчи. Эми бул деген сөз баягы адилдеше турган иш эмес. Бул өтө бир өмүр өлүм маселеси деген сөз да. Ошол дүйнөдө 7 чоку, 7 саммит бар дебедикпи? Сиз эң бийиги Эверестке чыктыңыз. Анан мындан аркысы кандай болот эми?
баягындай андан ары дагы баягы ышкыңыз козголуп, эми кийин могул чокуга чыгам, андан кийин бул чокуга чыкам деген пландар барбы же азырынча андай ниеттер жокпу? Мен Эверестке чыккан эле мисалы мен биринчи болом, анан мен бирдеме бирөөгө бирдеме доказывать этем деген эмес. Негизи руханий тараптагы жетелөө болчу да. Анан күзүндө дагы ошондой бир тоого барам деп атам. Анан эмдиги жылкы тоолорго дагы көрөм. Баягы бир жылдын ичинде менин жашоом ушунчалык өзгөрдү. Мен Америкага фирма ачам деп барып азыр Эвересттен келип отурам да. Ооба. Анан бир жылдын ичинде дагы жашоом мага кандай оюндарды ыргытат, мен аны билбейм. Эверест чокусуна негизи күнүгө адамдар чыгып түшөт да, мен багындырдым деп. Анан сиз эми ошол чокуга чыгып атканда башкалар деле көрүп аттыңыз да. Алар деле эргип, о элим, о Жапония, о Италия, мен ушу силерге ушул жеңишимди арнайм деп эргип толкуп сүйлөп аткандар болуп аттуу. Бирок аларда кандай эми баягы силер эми англисче кандай сүйлөшүп аттыңарбы, мындай ал жактын эли кантип эле ошого чыкты, ушундай деп баягындай бир күмөнсүгөн, шектенген бир мандемдерди байкаган жоксузбу? Аларда кандай кабыл алынат экен? Мен бир эмес бир жуманын ичинде Эверестке 2 жолу чыгыш деген бул мындай уккан кишиге аябай чоң нагрузкадан өткөн неме да. Анан 2 жолу чыксам дагы, экинчисинде дагы чыксам дагы, бирок ошонун бардыгын азыр баасын кетирүү процесси жүрүп атпайбы? Биздин коомго ушунчалык жүрөгүм ооруп атат. Кеп ал мага болгон мамиледе эмес, эмне үчүн биздин коом ушунчалык караңгы болуп, кандайдыр бир мисалга азыр билбейм, мурда баягы биз жаш кезибизде же интернет жок, же Google жок, же моундай физикалык ушундай китептерден гана информация алчубыз да турабы? Ал китебиң жок болсо, всё, информацияң сеники жок. Азыр бардыгыбыздын колубузда Google бар. Эми Google'дан дагы өтүп жанагы искусственный интеллект ойлонуп атат. Эми ошодон бир мынтип туруп эле, ушул искусственный интеллекттен ушундай информация бар экен, бул кандай деп сурап койсо, ал болсо бул жери мындай, тигиндей, мындай деп жиликтеп алдына таштайт да. Ошол информацияны сурабастан бирөөнүн кандайдыр бир жалган информацияларына ишенген караңгы коом ушунчалык көбөйүп кеткенине аябай таң калып атам да. Анан көп маалыматтар Валерий Рыскүл, Азамат Рыскүл деп атса, анан ошонун бир кичине бир пайызы койчу кантип чыга алмак эле деп турганы адамды кайра чыйралтышы керек го деп. Мындай нерсе бул ушул убакыттагы этаптагы биз өтүп аткан баягы кезектеги эле бир нерсе сыяктуу менен кабыл алып атам да. Өтчү кетчү этап. Бул этап ушундай этаптардан толтура өтүп келгенбиз. Аял киши чокуга Эверестке барып чыгып келиптир. Анан жолдошуңуз Рыскүл тоого чыгып эмне кыласың эми, биякта эле жүрчү дегендей сөздөр айтылдыбы негизи? Эмилдин баягы карьералык же ушундай нерселеринде дагы мен аркасында туруп берген деген сыяктуу да. Жөлөк таяк болуп. Жөлөк таяк болуп, мейли эгерде бул сенин каалооң болсо, мен сенин каалооңу аткарылышына 100% колдоо көрсөтөм деген сыяктуу. Эмил деле мисалы эң биринчи күйөө катары, ата эне катары, анын үстүнө менин төркүнүмүн алдында менин өмүрүмө жоопкерчилик алган киши катары ал деле жибергиси келген жок. Бирок менин каалоом үчүн макул, мен сенин аркаңда туруп берем деп аябай чоң колдоо көрсөттү да. Жакшы. Эвересттин чокусунан түшүп эле Кыргызстанга келип эле аэропорттон гүл менен тосуп алышты. Анан Кыргызстандын жаңылыктарын мынтип окусаңыз эле, Нурлан Мотуев деген байкебиз 19 жаштагы кызга үйлөнүптүр деген сүйүнүч. Ошол эле учурда ага карама каршы Баланча мектепте 20 жылдык жолугушууда күйөөсү аялына атып салыптыр деген күйүнүчтүү ушундай
кабар. Аны окудуңуз болуш керек. Экөө тең аял кишиге байланыштуу. Деги ушул аял маселесинде Кыргызстандагы аялга болгон мамиле жөнүндө өзүңүздүн бир эки ооз сөзүңүз. Башка бирөөлөрдү мисал кылбай эле мен өзүм мисал кыла турган болсом, элдин баары мисалы Рыскүлдүн күйөөсү азамат экен, аялын колдойт экен деп таң калып атат да. Бул деген нормалдуу көрүнүш эмес. Анткени ар бир аялыбы, күйөөсүбү, үй бүлө болгондон кийин бири бирин колдоо бул нормалдуу көрүнүш болуш керек. Бул дебей турган көрүнүш да. Бул базалык мамиле. Бирок ушуну деп аткандан кийин демек бул жакта бир кандайдыр бир коомдо бир оору пайда болдубу дейсиң да. Анткени мисалы сен эшикке чыгышың үчүн бутиңди кийип чыгышың керек. Бул эреже, бул базалык тартип деген сыяктуу. Аны баары эле билет деген. Жолдошум мени колдойт экен. Бирок мен коомго чыккандагы эркектердин болгон мага мамилеси өтө Айрыкча эркектердин. Анткени алар аялдагы эркиндикти, мындай өзүн өзүн киндигин кесүү, эркексиз кандайдыр бир иштерди кыла ала турган эркектер менен кошо бирдей кадам таштап бир нерсеге жетүү деген нерсесин кечире алышпайт экен да көрсө. Эми мисалы жанагы сиз айтып аткан аялдар бул биринчи этаптан, үй бүлө деген этаптан ары өтө албай ошол жерден эле бирөө өлүп, бирөө туткунга түшүп атат да мисалы. Акыркы убакытта жаш кыздарды алуу, анан ошол жаш кыздар аркылуу коомго мактануу бир эркектердин бир немеси болуп калды. Айрым эркектердин го дейм. Айрым эркектердин, бирок ошону эркектер колдоп атпайбы? Молодец, эркек экен, кыйын экен депчи. Түркмөнстандын мисалы Ахалтекин жоргосун алып келсем, элдин баары Рыскүл Ахалтекин минип жүрөт деген. Бул деген сыяктуу жаш кыздарды буюм катары, мактаныч катары, кандайдыр бир жакшы машина алуу, жакшы жорго алуу, жакшы жаш кыз алуу деген бир инструмент катары мен көрүп атам да. Бул жерде эч кандай сүйүү көрбөй эле турам, камкордук көрбөй эле турам. Мына аппак футболка кийип келипсиз. Ал жакта бир кыздын сүрөтү турат. Артында болсо Илбирс. Анан жазуусу болсо ишенген жүрөк жолун табат. Мен ишендим деп жазып кийип алыпсыз да. Бул эмне деген үн катуу, эмне деген чакырык? 2 жылдан бери мен WhatsApp группам бар. Ал WhatsApp группада ушул айымдарды тоого алып чыгуу иш чарасын өткөрүп келе жатам да. Анан ошол бизге кошулган айымдарды жума сайын тоого алып чыгып, ар түрдүү тоолорго алып чыгып, ошол тоого үндөп келе жатам. Ошол группадагы тоо сүйүүчүлөр атайы мен үчүн деп ушундай постер чыгарышып, мисалы биздин кыргыздардын тотемдик жаныбары бул Илбирс да. Ошо биз Илбирстин тукумубуз деп ушундай бир немелерче чакырыптыр. Мен ал үчүн ушул тоо сүйүүчүлөргө, ошол группадагыларга абдан ыраазычылык билдирем. Негизи мен тоого чыга баштаганда, тоого чыкканда гидтер же немелердин бардыгы эркек кишилер экен да. Анан үйдө сен эмнеге барасың, ал кимди суроолор пайда болду да. Анан мен ошондо өзүм аркылуу сездим. Канчалаган айымдар мисалы тоого чыккысы келет, бирок эмне кыласың тоого чыгып деген. Эркектерге кошулуп эмнеге барасың деген сыяктуу нерселерден дагы барьерден өтө алышпайт экен да. Анан ошон үчүн мен ошол немени вазифаны алып, ошол айымдарды тоого алып чыгып жүрөм да. Кечээ жанагы Виктория Боня деген
орус блогер кызы айтып атат да, мен Эвересттен дейт 100 килограмм таш алып кеттим дейт да. Эмнеге алып кетиптир ал ташты? Сувенир катары алып кеттим дейт. Анан ошонун бардыгына акча төлөдүм дейт жана неме. Анан анысыңары мен дагы сизге ушу сувенир катары Эвересттен мындай таш алып келдим. Негизи Эвересттин тоолору, таштары, анан жердин, топурактын составы дайыма мындай бир кызыктуудай жалтыраган немеден турат экен да. Анан ушул эмдиги жылы, аркы жылы качандыр бир ушул таш сизди ошол тоого чакырсын деп Эверестке барып өзүңүз көрүп келиңиз. Эвересттин өзүнөн алган таш, чокусунан, этегинен. Чоң рахмат. Анан бул жанагы алар буддисттер да. Анан ушундай Будданын дубаларын, мисалы биз аят сыяктуу ушундай дубаларын желектерге илип туруп ар жерлерге илип коюшат экен. Ошол желекченин бир бөлүгү бул эми сувенир катары кабыл алып коюңуз. Ооба. Жакшы ой менен берилген белекти мен жакшы ой менен кабыл алдым. Чоң рахмат сизге. Атайын чектелген убакытта кээ бир ойлор айтылды, кээ биркилер айтылбай калды. Негизи сиз азаматсыз. Көзүңүзчө баягы адам качан баягы оройраак айтканда о дүйнөгө кеткенде жакшы адам эле дейт го. Бирок сиз жакшы адамсыз. Кудай сизди бир максат менен жараткан, мени бир максат менен жараткан. Ошол өмүр, Кудай берген өмүрдө кайсыдыр бир максатты алдыга коюп, ошол максаттардын бирине мына тоого чыгып, чокуга чыгып келдим дедиңиз. Анын чокуга чыгып келгендин маанисин түшүндүрдүңүз. Анын жашоодогу өмүргө салыштырып, өмүрдөгү максатка мындай аналогия кылып түшүндүрдүңүз. Ал мен үчүн эле эмес, бул бизди көрүп аткан көрөрмандар өзүнө алчуусун алды деп ойлойм. Азамат дейм, мен башка эмне дейм? Мен өзүм тоого чыга албасам, анан чыккандарды эмне көрө албаймынбы? Азамат, мен дагы анан мына ташты да бердиңиз. Эми мен тилек кыла берейин, эми Эверестке чокусуна чыкпасак да берегине барып келебизби, же балким чокусуна чыгабызбы, аракет кылабыз. Чоң рахмат сизге. Барган сайын баягы климаттын жылууланышы ушул Эверестке дагы чоң таасир берип атат да. Анан ошол жерде Камержита Шерпа деп биз менен кошо чыккан рекордсмен киши бар. Ал да ошо Нью-Йорк Таймска интервью бериптир. Эгерде ушундай жылуулук боло берсе, анда Эверест 1-2 жылдын ичинде уже неметпей калат депчи. Адамдар Эверестке чыга албай калат деп прогноз берип атат да. Анан ошондой болуп кала электе үлгүрүп калышым керек экен да. Ошого чейин эртерээк барып алыңыз. Кудай буйрса, чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик, өмүрүңүзгө береке, үй бүлөңүзгө тынчылык болсун. Кудай күч кубат берсин дагы. Рахмат сизге.